24 март күнү 2023 жылы саат болжол менен 11 чамасында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын адис жетишчилиги ротасынын өздүк курамы Бишкек шаарынын аймагында жол кыймылынын коопсуздоо багытта иш алып барып жатышкан. Ошондой эле ушул участокто көптөгөн жол кырсыгы кабылгандыктан ошол жерде именно ылдамдыкты ашыруу боюнча иш алып барып жаткан убакта Toyota Corolla мамлекеттик номери башка чет өлкөгө таандык автоунаа токтотулган. Ошол кезде айдоочу Нурланбек аттуу айдоочу өзүнүн эмес башка Эрлан аттуу мырзага таандык айдоочулук көлүктү өзүмдүкү деп тааныштырып, андан сырткары ошол эле адамга таандык ID карта паспортун көрсөткөн, меники деп. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде тийиштүү протоколдор түзүлүп, кошумча маалыматтар УНАга жана тергөө бөлүмүнө юридикалык баа берүү үчүн жана ошондой эле мындан кийинки кесепеттерди болтурбоо максатында иш жүргүзүлөт. Урматтуу айдоочу, сиз буга чейин айдоочулук көлүк алгансызбы же транспорт каражатын айдоого укугуңуз барбы? Мен өзүм негизи укугум жок. Мен айдоочулук көлүк алган эмесмин ушуга чейин. Бирок алам деген эмеме бир жума калган болчу. Ошого мен эми ушундай алганда, мындай айтканда сабырым кармай албадым да, кичине иштеп турайын деген эмеде чыгып кеттим бүгүн эртең мененчи. Бул фактыларды, ушундай нерселерди болтуруу максатында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын тарабынан күчөтүлгөн иштер алып барууда.